Жалпы Факт KG YouTube каналыбыздан көрүүчүлөрүнө салам. Бүгүнкү менин маектешим чыгармачыл адам, баарыбыз жакшы көргөн Кошунаны тандабайт сериалындагы Мира деген айымдын ролун аткарган Даткайым Кеңешова эжекебиз. Кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Ооба, жакшы. Алгач эле маегибизди сиздин балалыгыңыздан баштасак, анткени биографияңызды окусам, бир балалыгыңыз өтө кызыктуу өткөн экен. Бала чагым аябай кызыктуу өткөн негизи. Анткени кичинекей кезимен ата-энем мени бүт кружокторго беришкен. Бул музыка тууралуу жолунда 6 жашымда ошо музыкалык мектеп Шубинага бардым. 3 аспапта. Биринчи аспабым кирген мектебим аспабым бул комуз болчу. Анан скрипкага, анан фортепианога беришти ата-энем. Ошо Шубинада эң биринчи кыз болушум керек. Ушу 3 аспапка одновременно беришкен да, бир убакытта. Андан сырткары еще гимнастикага бардым, вокалга бардым, бийге бардым, чет өлкөлөргө бардым, конкурстарга катыштым. Мировой уровеньдеги конкурстар именно талант боюнча Голливудка чейин приглашенияларды алдым. Кичинекей кезим аябай өтө мындай ушундай сонун өттү деп айтсам болот. Яркий краскалар менен. Балаңыз кайсыл жерде өттү? Кайсыл жерде төрөлгөнсүз, өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө? Өзүм негизи Бишкекте эле төрөлгөм. Жерим менин Токмок болчу. Апам Гүлдүн болот. Мен азыр 24кө жаңы толдум, сентябрда. Эми ата-энем негизи ушу чоң ыраазычылыгымды ушу ата-энеме билгиздиргим келет. Анткени көбүнчө ата-энелер балдарына азыр түшүнөм да, көп убакыт бөлүшпөйт. Бөлсө дагы мындай ушундай жүрөгү менен беришпейт да. Мен ойлойм, ушу ата-энем мага бүт жүрөгүн дагы, воспитание жагынан дагы, акчалуу тууралуу боюнча дагы бүт направлениядан мага мындай апам деле азыр менден кечүү инем, бөбөгүм бар. Айтат, ушу бүт энергиямды сага бериптирмин дейт. Бүт энергиям сага бериптирмин. Иниңизге калбай калыптырбы? Ушу иниме, бөбөгүмө калбай калыптыр дейт да. У нас разницабыз 12, 13, 14, 15 жыл да. Анан аларды уже биз эжем экөөбүз, байкем экөөбүз багып карайбыз. Мамамды карасам, уже бүт баарын сага берип, ушу силерге бериптирмин дейт да. Анан актрисалыкка кандай келип калдыңыз? Ошол кызык болот дейт. Актрисалыкка негизи 1-1 студио бар бизде. Ошо Кошунаны тандабайттын режиссеру бул Радик Ишимов. Элимне дейттен тоже режиссеру. Ошо Элимне дейттен тоже менин чыгармачылыгым негизи актриса бул Элимне дейттен башталган. Эми кандай болду? Өзүм өтө музыкалык жагынан чыгармачылык адаммын. Анан как бы бир кругта чогулуп калдык отуруп, анан как бы Радик билчү да, что вот мен полностью музыкальный направленияда жүргөнүмдү, анан мени карап, өтө чыгармачылык адам экенсиң, кел биз ушундай проектти тартабыз, мен сени көрүп атам, келип тартыл деди. Биринчи эле съемочный күндө мындай чыгармачылык адам уже камерага мен көнүп калгам негизи. Это уже сразу чувствуется, тартынбайм. Ролго сразу кирдим деп ойлобойм, потому что өзүмдү мындай актриса жагынан как бы окуган эмесмин. Анан мындай атам все равно играть надо, да, как бы. А я кичинекей кезимен эми скрипкамды тартып как есть, да, жүрчүмүн, анан комуз десе комузга берилип, мындай актриса деген бул кичине башка тарап, мындай башка направление, да. Анан биринчи съемкаларда кичине кыйналдым, конечно, мындай башка ролго кирип ойнош керек да, бул тоже как бы нелегко. Анан, но камера жакшы көрдү, сүйөт да мени камера, мындай камерага жакшы как бы хорошие кадры получаются. Анан Радик айтты, сонун болду, жакты, кел тартыл биз менен деп, ошо Элимне дейттен башталды баары. Андан кийин дагы көп проекттер болду. Такие
фильмдер арасында главный роль эмес, ну такие. Ошо анан кошунаны тандабайт. Мен ошол кошунаны тандабайт киносу тууралуу суроо бергим келип атат. Ал жакта сиз баягы терс кармандын ролун аткардыңыз да, анан билдиңиз да терс карман экенин, анан кандай макул болдуңуз, ойлондуңузбу же дароо эле макул болдуңузбу? Негизи мындай болду да, бизде ошо кошунаны тандабайтты жаңы бүт баарын актерлорду чакырып, баарын списокторду составлять этип, уже готовиться этип баштаганда, негизи эң башында башка роль болчу. Анан ушул Радик ушул ролду ойнойсуң дейт. Я говорю, хорошо, макул дейт. А бир убакыттан кийин жок, говорит. Мен ойлондум, говорит, сен эл эмне дейт де мындай жакшы келин болчусуң. Ушу сени полностью мындай коллаборация кылып туруп, давай сага ушундай роль беребиз. Потому что эми сени элдин баары жакшы көрөт, примерная там вот келин, да, вот мындай терс карманды эч качан ойночу эмессиң дейт. А вот негизи вот даже голливудский фильмдерде, да, когда жакшы ролдорду ойноп, анан резко жаман ролдорду ойногондо көп кызыкчылык мындай неметет го. Как так? Она же, ну, как бы хорошую роль играла, деп как бы больше призывает такого этого, да, интереса. Анан мен точно билем, ушундай ролду ойносоң, элдин баары шок болот деди. Анан магам как бы мен жок деп айткан жокмун, ойнобойм деп. Я говорю, хорошо, Радик, как бы команда решила, это режиссер. Я говорю, сен если мени көрсөң, потому что эле эмне дейт, мен 3-4 жыл проект иштедик, ал мени уже жакшы билет, Радик. Если сен ошону менден көрсөң, я говорю, хорошо, ойноп берем. И как бы мындай жок, ойнобойм, анан терс карман деп эч неме мындай ичимен сезим болгон жок. Анан а кандай терс карман десем, ушундай дегенде, конечно, кичине шок болдум. Кандай болот? Негизи бизде кыргыз менталитетте все-таки у нас чуть по-другому, или биз кичине строгий. Бул Европа жакка мындай тартылсаң эчтеке болбойт. Бизде все-таки эл эмне дейт туура. Биздин кыргызыбыздын ошо сөздөрүн, мненияларын биз уважать этип, мындай, как сказать, айткандарын, вот, допустим, биз роликти тартабызбы же сериал проекти тартабызбы, биз обязательно элдерибиздин мындай комментарийлерин окуп, туурамбы, туура эмеспи деп окуп, анан ошондон вывод жасап, негизи мен ушундай адаммын да, как бы элиме жакын жүргөндү жакшы көрөм. Анан эми кандай ойлойт биздин кыргыз менталитетте бул туура эмес болуп калат, как бы мен все-таки не то чтоб элдин сөзү менен жүрөм да, вот элдин сөзү мага мындай чоң маани берем да, бурам. Биздин традицияларыбызды, биздин менталитетибизди мен уважать этем. Ошондо эл эмне дейт деп жашайсыз десек туурабы? Жок, эл эмне дейт деп жашайм деп ойлобойм, анткени эл эмне дейт деп күнүгө жашай берсек, мындай башыбыз катуу ооруп, мындай каждый сөзгө маани бөлүп жүрөрсөк, ал деле туура эмес да. Бирок я это к тому, что биз кыргыз менталитетибизди уважать этип, ошо биздин традицияларыбызды, биздин илгертеги келген ата-бабаларыбыздын мындай сөздөрүн мен уважать этем. Мен ошону сыйлайм и ошол бойдон жүрөм. Ролду аткардыңыз, элдин баары көрүштү. Андан кийинки элдердин сизге болгон реакциясы кандай болду? Ошол эле ата-энеңиз, туугандарыңыз? Эми ата-энем, конечно, жакшы кабыл алды деп ойлобойм, потому что биздин, еще раз повторюсь, биз кыргыз менталитет менен жашайбыз да. Бирок деген бул просто роль. Бул эч качан менин жашоо, жеке жашоомо никак не повлияет и не влияет, да. То есть это просто роль. Сен ушундай терс карман ролду аткарсаң, сен наоборот элдер больше запоминать этип, больше обсуждать этет экен да. Мен азыр ошону түшүндүм. Потому что азыр Инстаграмга мага жазышат: Мира, Абайды жөм кой. Уже даткайым эмес, бүт комментарийлерге Мира. Аны айткым келет, это просто как бы роль, да, это никак не влияет менин жеке жашоо. Мен жашоодо андай болбойт, как бы, да, андай жүрбөйм, андай нерселерге даже убактым жок, мен ушу жумушта эле жүрөм. А так бир туугандарым билбейм, да, еще сөз уга элекмин. Алар менен кезиги сөз уга элекмин, бирок негизи бир туугандар мени билет.
кандай кыз экенимди, кандай жүргөнүмдү. И я считаю, что алар тоже так же, как и я, думают. Был просто роль. Вот я после этого роли первый раз интервью у меня. Инстаграмга көп суроолор ушундай келет да. Кандай ушундай ролго эчтеке никому не отвечай кетерем. Мен ушундай эмгекчил, тырышчаак айымга кандай балдар жагат болду экен? Келечектеги жолдошуңуз кандай болушу керек? Аябай ушу элдин баары жеке жашоомду сурап аябай сурашат да, потому что мен жеке жашоомду көрсөтпөйм. Мен мындай как бы счастье любит тишину дегендей жүрөм. А если ачык айтканда, ушу жеке жашоому азыр убактым жок. Досторум аябай көп. То есть досторум менен сүйлөшкөнгө, подружкаларым менен кезиккенге тарынышат да. Ушу сенин убактың жок, бизге көңүл буруп койчу деп анан ойлойм. Мындай жигитим бар болсо, ушунун баарын жигитим таарынып эле кетип калат окшойт. Убактың жок деп сенин. Ойлойм, азыр эми жашмын, максаттарга бутума туруп, максаттардын баарын максаттарга жетип, анан мындай как бы жакшы жигитке кезигем, сүйлөшөм деп. Но азыркы убакытта ушу убактым жок деп айтсам туура болот да. А кандай качестволор болуш керек? Это уважение, это бири-бирибизди түшүнүшүбүз керек, обязательно понимание болуш керек, уважение болуш керек. Анан өз негизи атам мындай спортсмен да, вольный борьбасында спортсмен болгон. Анан менин идеалым боюнча бул атамдай болгон менин жигитим атамдай болуш керек да, характери боюнча айттыңбы кылышың керек, четко, ответственно. Анан мындай сөздөрү, анан сөздөрү, анан ою мындай бир ойдо болуш керек. Айткан сөзгө туруш керек. Айткан сөзгө обязательно туруш керек. Потому что өзүм как бы өз жашоомдо четко билем. Кандай жүрөм, эмнени каалайм, а менин жигитим андан дагы мындай эркектүү сапатты мындай алып жүрүш керек да өзүндөчү. Өзүм ошо жеке бизнесим кофейня кондитерский, заказдарга иштейбиз. Инстаграм бул, контракт у меня, съемкалардан деле көп акча алам деп айтпайм, бирок как бы тартылганыма жакшы төлөп беришет. Уже биздин 1-1 студияда проекттер негизи баары эле төлөнөт. Анан рекламалардан алам, Инстаграм. Вот бизнес и все. Ошол Инстаграмда лента деп коесуң, лента канча аласыз? Эми лентага бир постко ушундай ачыксы. По-разному. Если менин, допустим, досторум, жакын досторум сурап, жардам сурашса, эчтеке албайм. Потому что мен бизнести түшүнөм, поддержка болуш керек ар дайым. А если акча алсам, это строго по контракту. И бир пост менен иштебейм мен. Если контракт түзсөм брендтер менен, мен мындай рекламаны албайм да, бир пост чыгарып койчу канча болот деп антип иштебейм. Если страницам Инстаграмда карасаңар, бүт бренд и уже жарым жыл, бир жылдап контракт менен только так иштейм. И то есть бир нерсени чыгарып туруп анан албайм да. Бир нерсе чыгарсам, это уже я знаю, что на долгий период контракт и албайм. Жүрө берет страницаман, пока контракт бүтмөйүнчө. Сиз ырдайсыз дагы? Анан ырчылык талантыңызды эмнеге азыркы учурда жашырып жүрөсүз? Эмнеге эл алдында ырчы катары дагы таанылбай атасыз же таанылбайганга аракет кылбай элесиз? Мен негизи кичинекей кезимде вокалга баргам. Ошол бойдон как бы ырдасам ырдап эле коем, бирок ырдабайм. Потому что менин колумда андан важнее инструменттер бар. Бул скрипка, комуз, фортепиано. Чыксам, бул скрипка менен чыгам, комуз менен или фортепиано менен чыгам. Эми ушу ырдаганга көп
деле сценага чыгып ырдагым келет, ырчы болгум келет деген ичимде максатым жок. Чыксам бул только скрипка менен чыгам, чертем. Бирок скрипка менен деле баягы тар чөйрөлөрдө талантыңыз тартып экенсиз да анан. Негизи эң менин главный и ошо окуу жайымды бүткөн инструментим бул скрипка. Азыркы убакытта эми азыр бизнес болуп кичине башка направленияга кетип калдым. Бирок деген скрипканы бул эми менин главный инструментим, главный направлением, потому что окуу жайын именно ушул инструмент менен бүткөм. Просто бизде эми кандай десем, ушу сол колум аябай ооруп, ушу как бы перезанималась десем, туура айтсам болот да, колум тамырлары кичине чоюлуп, ооруп кеткен. Анан врачтар айткан, ушу 1-2 жылдай заниматься этпеш керек. Заниматься профессионально болбойт, акырын эле, потому что баары бир күч келет. Потому что бир заниматься этсек, ырдаганда обязательно распевка болот, мындай да, вокал, фортепианога отуруп распевка болуп, ушундай анан ырды бат эле чыгарса болот. А скрипкада бир чыгармачылыгын чыгарыш үчүн бул күнгө 5 саат, 4 саат, 3 саат строго заниматься үчүн керек. Ошондой труп менен только скрипка жакшы үндү чыгарып берет да. Сиз учурда жарым Кызылай коомунун Кыргызстандагы өкүлүсүз. Сизге эмнени алып келет? Кандай пайда табасыз? Красный Кызылай коому да, я просто Кызылай коомунда иштегеним бул негизи мен өзүм благотворительностька аябай жакынмын. Ушу кичинекей балдарды жакшы көрөм. Ошо пандемия убагында көп нерсеге көзүм ачылды деп айтсам болот. Анан элдин баары эле шок болуп калды. Мага дагы ушундай элдерибиз кыйналып, ушу кыргыз элим ушундай абалда отуруп, ушундай кыйналып аткан кезде мен жөн эле отуруп карай алган жокмун деп эсептейм. Ооба, анткени эми шүгүр менде баары бар үйдө, баарыбыз отуруп калдык, жумуш жок, продукты жок, акча жок да. Анан биз ушу элим барсынбы фонд бар, бүт ырчылар, чыгармачылык адамдар биз биригип хотя бы колдон келгенче помощь кылалы деп биз баарыбыз чогулдук. Чогулуп команда болуп разделились, как этот Команда бөлүндү. Команда болуп бөлүндүк. Ооба, анан уже негизи биз центрда жашап, ушул жашоону эле көрүп жүрүптүрмүн деп ойлоп калдым да, потому что ушу кичине өйдөрөөк, ылдыйраак Бишкектин чет жагына чыкканда ушу биздин кыргыз элибиз кандай жашайт, үй бүлөлөр, кичинекей балдар, как бы жаш кыздар да, балдар, келиндер көргөндө аябай жаман мындай шок болдум да. Шүгүр ушундай мен жашоому, ушундай ата энем берген мындай жашоого ыраазы эле болдум. Анан ошол биринчи күндөрү чыгып баштаганда көзүм ачылып жашоого. И больше ошол чувство внутри развиваться этип баштады да. Мындай ата энем переживать этти, болду, ооруну жугуздуруп аласың, үйгө отурчу дегенде, ушу бир картинаны ошону көргөндө мен как бы отура алган жокмун да. Вот это чувство внутри аябай көп развиваться этип, күндөн күнгө чоңоюп баштады да. Биз биринчи пандемияда продукт раздавать эттик. Анан это вот жазында болду. Анан жайында уже элдер действительно серьезно ооруп баштаганда андан да жаман болдук да. И уже врач болбосок дагы уже врачтай болуп, больницаларга барып, врачтардан сурап, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Ошо Бактыгүл эже экөөбүз бир командада иштедик. Ошо ыктыярчы болдук, ооба. Ошондо ошол чувство аябай развиваться этилип кетти. Анан мен түшүндүм. Анан көнүп да калдык да, бир ай ошондой жашоого бирдем болсо эле тияка барып помогать этип, бияка барып помогать этип көнүп калып турбуз. Анан уже биз как бы жакшы жашоого келип, уже сентябрдан баштап
жумуштар ачылып иштегенде отуруп анан уже күйүнүп калып каяка барып эмне бере койсок кандай кыла койсок деп Бактыгүл эже экөөбүз аябай бири бирибизди карап калдык да. Анан Кызылай коомундан предложение түштү, келип бизге мындай молодежный сферада представитель болуп бериңиз, ушунун баарын көрдүк дегенде, барганда сүйлөшкөндө мындай түшүндүм да. Я. Кайра команда көрдүк. Да, что-то первый раз мындай өтчү меселе. Анан сүйлөшкөндө отуруп түшүндүм да, что ушул мага предложение түштү, айтышты, ойлонуңуз, иштесеңиз биз менен иштеп ошо кайрымдуулукту как бы чогуу жасайбыз деди да. Анан мен ойлонуп ушул чувствону как бы Кудайым сезди окшойт. Ошо от всей души кылдым да, негизи ошо мен эч азыркы убакытка чейин эми как бы не буду говорить, что помогаю, да, но как бы ошол нерсени калтырбай келатам. И как бы Кудайым түшүндү, көрдү окшойт деп, и Кызылай коомуна как бы согласие бердим, чогуу иштеп баштадык. И там разное направление есть. Мен ушу именно направление кичинекей балдарды и как бы пенсионерлерди, ата-энеси, вот балдары жок ата-энелерге кээде жардам берип барып турам. И детский домдорго часто барып турам Кызылай коому менен. Ошол нерселерди кылганда жүрөгүм аябай жыргайт, мага жагат ошол нерсе. Анан Инстаграмда көбүнчөсү айтышат, көбүнчөсү эмес, бирок негизи мен подписчиктерим деле мен мүнөзүмдү, характеримди уже билип калды окшойт, потому что көп негативдүү сообщенияларды албайм. И ну вот кээде бирөө үчөө жазып калышат, зачем ушунун баарын көрсөтөбүз деп. Мен көрсөткөн себебим бул ушундай нерселерди кылганда, даже вот ковидте, пандемия убагында ушуну көрсөткөндө элдер кадимкидей помощь кылып, мен эртең келем, мен дагы командага кошолчу, мен дагы келем, я тоже хочу деп, уже элдер ошол Инстаграмдан көрүп келип башташты, чогуу биригип, элдер биригип, действительно биригип калышты. Бирөөсү бир нерсени алып келет, үйдө клик саны болсо клик саны алып келет, мен берейинчи, буну берейинчи, акчаны берейинчи деп. Мен ошол максаты менен Инстаграмга баарын ачык көрсөтөм да. И вот бир-эки адам жазып калышат, андайды көрсөтпөй кылышат деп. Көрсөтпөгөн нерселерим дагы толтура. Андай нерселерди дагы мен көрсөтпөй кылам. Бирок көрсөтчү кээде көрсөтүп эле коюш керек деп ойлойм, потому что көргөндө вот канча элдер жазышты, эмки жолу барганда мени алып алчы, эмки жолу барганда мен дагы берейинчи, эмки жолу барганда мен китептерди берейинчи, көп китептер бар. Мындай телефон бар деп бирөө жазды, телефондор менен иштейм, ушу телефонду берип койчу бирөөсүнөн деп. И как бы это с хорошим намерением кылган нерсем да. Вот.